депутат болбой эле, балким аким. Сага мындай жакпай калдым окшойт өзүм. Мени такыр эле ылдый чүрүп салды. Жок, эми бул эми таксы. Аким дедиң. Эми мейли. Өзүңүз айтканыңыздай. Мейли, кокустан. Маселени чечиш керек да. Мейли, кокустан мен жаман иштеп. Бүгүн бир 27-28 миң сом айыл өкмөттүн айлыгы. Өтө аздык кылат. Мамлекеттик аким, мамлекеттик ишкана түзүш керек. Сатып албайсың, ал мына кумду ээлеп эле берип коесуң, жууп туруп эле берип коесуң, болду. Ал депутат болуп эле айта берет. Келип иштеп көрбөйбү биздин ордубузга? Колунан келет бекен деген деле сөздөр бар. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу саталыктар, өткөн бөлүктөрдө социалдык объектилер жанагы жер мафиясы тууралуу сүйлөшкөнбүз. Ал студиябыздын коногу Акбөкөн Таштанбеков болгон. Сиз өткөн бөлүктө дагы айыл өкмөттөгү, акимияттагы деги койчу ушул тарапта иштегендер боюнча айттыңыз. Айтканда дагы алар керек болсо запрос жибере албайт дегенге чейин бардыңыз да. Мындай таарынбасын деп турчу. Бирок эми сиз депутат болбой эле, балким аким же болбосо мэр же губернатор болуп калсаңыз эмне кылат элегиз? Сага мындай жакпай калдым окшойт өзүм. Мени такыр эле ылдый чүрүп салды. Жок, эми бул эми таксы. Аким дедиң. Мен эми негизи жогорку кеңештин депутаты бул губернатордон да статусу жогору турган адам. Эми мейли өзүңүз айтканыңыздай мейли кокустан маселени чечиш керек да. Мейли кокустан мен жаман иштеп, президент мени жаман көрүп калып, ана мени губернатор кылып койду, же аким кылып койду дейли да. Ана мен сөзүңүзгө кесип коеюн. Мындай да. Ал депутат болуп эле айта берет. Келип иштеп көрбөйбү биздин ордубузга? Колунан келет бекен деген деле сөздөр бар. Мен эртең мен аким болуп келдим дейли. Эмнеден баштайбыз? Ушу жерден алганбыз. Мен жөн эле жөнөкөй бир өзүмдүн энеме окшогон бир энени дейли иштейт элем. 10 баласы, 12 баласы бар. Эмне кылат алар? 10 бала. 10 балага келатканда, ошо 10 балага ченеп холодильнигинде продукт бар да. Ошону бышырат. Ченеп билет кимиси кандай жээринчи. Туурабы? Кичүүмө бул жейт, бул этти көбүрөөк жейт. Бул болсо борщ жебейт эле, мейли бүгүн камыр тамак жасайын дейт да. Анан ошого ченеп туруп, ошол продукты менен камыр тамак жасайт. Бүгүнкүлөр андай кылбай жатпайбы? Бүгүнкүлөр жана кашыктап чогулунуп келген акчаларды чакалап чачып атпайбы? Чакалап чачып атат. Анан кийин экономикага да нөл. Эмне кылыш керек? Биринчиден бүгүнкү күндө эң чоң проблема эмнеде? Айлык акыда. Бүгүн бир 27-28 миң сом айыл өкмөттүн айлыгы. Өтө аздык кылат. Ачыгын айтканда. Анан кийин биринчиден ушул проблема бар. Ошол эле кең булуң айыл өкмөтүн айтайлык. Шайлоочулардан эле бир 18 миңдей шайлоочу бар. Ушу айыл өкмөттө. Демек бир 30 миңдей жашоочу бар деп койлойм. Көчүп келген андай мындай дейли да. Каякта кылабыз? Нарын, Кочкор. Кочкордо? Эми бир кочкор да. Бир кочкорду башкарат. Анан кийин кочкорду башкарганга биз өтө жактан акимдап келип атпайбы? Кочкордун саны бир, Саны да бир болуп атпайбы? Анан кийин демек ошончо кишини эле багыш керек да. Бирок сен тандаганда бирок 28 миңге келеби? Анан кийин мындай болот да. Сен 18 миңди башкарган айыл өкмөт менен ошол жерде 2 миңди башкарган айыл өкмөттүн айырмасы бар да. Айлык көбөйтүш керек да. Бирок кандай кылышыбыз керек? Жолун табышыбыз керек да. Эмне кылыш керек? Биринчиден, эгерде мына ысык ата мамлекеттик аким, мамлекеттик ишкана түзүш керек. Бул бир. Ал 100% акча түшө турган жерлер бар. Бул кандай? Дароо эле өкмөткө кайрылыш керек. Өкмөт, силер ысык ата районду бизге пилотный кылдыңар. Эми пилотныйга караганда мен башка акимдерге караганда биз ошолорго акыл үйрөтө тургандай болуп атабыз. Ошол жерде жасалгандан кийин башка жакка да көбөйтүшүбүз керек да. Анан кийин ал айтыш керек. Давайте менин Кудайдын берген гравий бар. Мына интернациональный айыл өкмөтүндө.
Ивановка айыл өкмөтүндө кум бар. Миңдеген күнүгө КАМАЗдар 30 тонна, 40 тоннадан өтүп атат. Ачык керек да. Мен да мага бергиле, технический кредит бергиле, лизингке бергиле. Мен дробилка алам. 2 дробилка бергиле, 2 погрузчик бергиле, 2 экскаватор бергиле, 4 хово бергиле. Бул интернациональный айыл өкмөттөн мен карьера алып туруп, башкаларга окшоп мен да акча табайын. Мына примерно сага 150 миллион сом жылына. Карагылачы, жетишпей жатат. Анан айтат: урматтуу өкмөттүн башчысы, мен силерди кыйнабайлык. Акча берип, акча сурап, асфальт жаса, жол сала, биз ушул жерден бир чакан бир завод бар экен, асфальт чыгарган. Ошого да бергиле технический кредит. Лизингке бергиле бизге. Андан кийин бетон да чыгарайлык, бетонный завод бергиле, цемент заводубуз. Биздин районда бир эмес 2 цемент заводубуз бар. Ошол жерден цементти алып эле, гравийибиз бар, аралаштырып эле берелик элге. Анан кийин гравийибизди азыр тетиги ГИК салып аткан экен. Алтындарым, биз ушул жерге барып турайлык. ГИК бизден алсынчы бетонду. Башкадан алып атпайбы? Башкадан алып атпайсыңар. Биз ошондон жакшы сапаттуу бетон кылып беребиз. Полный, только бизден алгыла. Биз арзан кылып беребиз башкаларга караганда. Мына дагы 100 миллион, кумдан дагы бир 100 миллион, мына сага 300 миллион сомдун тегерегиндеги доход. Ошондон сага таза киреше түшкөнүң 100 миллионго жакын, потому что сен аны сатып албайсың. Ооба, сатып албайсың. Сатып албайсың. Ал мына кумду ээлеп эле берип коесуң, жууп туруп эле берип коесуң. Болду. Бул мен грубо айтып атам. На самом деле 300 миллиондон жарымысы пайда түшөт. Жарымысы пайда түшөт. Эми сен ошол малый предприятияңа сен жанагы мамлекеттик ишкана түздүң го. Президенттин алдында ГИК салып атпайбы мынакей. Сен аласың да ошол жанагы жеке компаниялар прорапталып атпайбы? Сен алсаң болбойбу? Бирок сен алсаң сага келет да, эмне үчүн дегенде сеники отпускың бар, трудовой стажы кетет, айлыгың толугу менен көргөзүлөт, больничныйды төрөп бересиң, болгон соцпакеттин баары бар. Сага келет. Пенсияга чыгам дегендердин баары келишет да. Анан кийин сага хотя бы тирден тиги частник сен бүгүн жакпай турасың деп сөгүп айдап жиберет да. Бирден акимант албайт. Баары культура ойнойт. Ошондуктан эми ошол мектепти 30 миллиондун ордуна сага 10 миллион айланат. Эмне үчүн дегенде сен ошо прорабты жалдайсың. Ошол эле Өзбекстандан келе, Кыргызстан жарандары болобу, жанагы курулушчуларды да жалдайсың. Аларда соц пакети бар. Алардыкы да кокустан ооруп калса бюллетень төлөйт. Азыр төлөшпөйт да эч кимиси. Бардык. Анан эң негизгиси теперь сен сүйлөшөсүң ГИК менен. Ага да айтасың, алдын биз сага беребиз, арзан баадан. Сен мага мен рабочийлериме этиги үй бер. Мага гарантированный айлыктары бар. Кудай деп берет. Мынакей. Мына биз экөөбүз ушинтип отуруп азыр 1 миллиардка жеткиребиз. Эми кепчи. Мынакей бул жерде эмне болуп атат? 100 миллиондун объектин салыш үчүн бизге жана 3 өсө чурп салбадыкпы тиги мектептин бала бакчанын ремонтун. Туурабы? Эгерде бүгүн болсо бюджеттен 300 миллион керек болмок. Эгерде сен өзүң жасасаң 3 өсө кылды да. Ошол 300 миллион кетире турган жерге сен бүгүн 100 миллион кетиресиң. Проблеманы чечесиң. Дальше Ивановка, станция Ивановка. Не кылат элек? Станция Ивановка менен берки Ивановканын ортосунда, северный менен южный Ивановканын ортосунда бир 300 гектарга жакын жер бар. Эми оң жагы Ивановкадан станция баратканда оң жагы более-менее жакшы жер болсо, сол жагынын баары эле кум, багара, жыргатып деле пайда алып келбейт. Анын баары эле бүт кум. Ошол жерде түздөп, эгерде сол жагын полный алып туруп, ген план бар, ошо ген планга кошсок, Ысык Ата деген шаар кылсак болобу? Болот. Эмне үчүн ар бир ошондо бир район эмес, 4 райондун
үй проблемасын чечебиз. Эмне үчүн дегенде, эртең кошулат да. Эртең Кемин району кошулат, Чүй, Ысык Ата, Аламедин райондору биригет да, скажем, Восточный область деп коет, анан западный болуп калат. Чүйдү экиге бөлүп койсок, Борборуга жарашабы? Жарашат. Эгерде биз Ивановкадан өйдө көздө кетип бараткан оң жагына үйлөрдү салайлык шаарды, 2 айылды кошкондон кийин сонун электроэнергия барбы? Бар. Подстанция барбы? Бар. Газ өтөбү? Өтөт. Суу барбы? Бар. Канализация кылсак болобу? Болот. Жолдордун развязкасычы? Бардыгы сонун. Объездной деле ошол жерден жакындап келет. Өйдө кеткен жолубуз бар. Ивановкадан түз ошол жерден барып эле объезднойго чыга турган, объезднойдо развязкасына чейин бар иштебей турат азыр. Аны да жасасак болот. Мына шаарга бир паста барып калат, сонун да болот. Кумдарыбызды эле объезднойго жөнөтүп койсок болот. Мына орто жолдогу жолдорду талкалабай. Мына тегеректеги Сынташ, Юрьевка, Красноречка, берки Жээктен баштап бардыгы ошол жерден үйлөрдү берсек болот. Канча киши батыра алабыз? Бери жагы 30 000 адам батат. Бери жагы. Сол жагын жок эле дегенде 100 ишканага берсек болот. Бүгүн Кудай жалгап президентибиз өзүнүн атына Кыргызстандын имиджине 5 жыл убакытты кетирди. Кыргызстандын имиджи бүгүн сонун болду. Такыр биз принципка чүрүп салганбыз. Бүгүн имиджи сонун болду. Бүгүн Ташиев деген ким? Гарант, что бандиттер келбейт, что коррупция менен сенен акча эч ким сурабайт деген гарант. Демек келет. Демек 100% 100 ишкананы жөн эле ачсак болот экен да. Кытайлыктар келсин, кимиси келбесин, заводду ачкыла. Аларга жумушчу керекпи? Керек. Жаныңда эле турат, жолдун ар жагында эле турат элдер. Иштейбиз. Мына өнүгүп кетеби ошондон кийин? Өнүгүп кетет. Акча керек, бар акча. Сага эмне керек? Коррупцияны кылба. Гел, ген планың болсун, аукцион кой, анан айткан биринчи 3 жылга беребиз. Сен заводуң салып бергенден кийин анан 49 жылга беребиз. Салсаң, салбасаң сата албайсың. Бизден алып башкага өткөрүп бересиң. Деп эле конкретный талап койгон. Конечно, bir жерден келип туруп, ошол жерди 4-5 миллионго сатып алып атпайбы бүгүн? Анысы да түгөндү. Ал жерде коммуникациясын баарын мойнуңа ал. Коммуникациясын жасап берем. Жол бар. Калгандары бар. Строительный материалдың баары ошол курулушка сен кассаң эле ошол жерден чыгат. Эң негизгиси 2 килейген кирпич завод бар. Кирпич заводуң да бар. Мына 100-200 метр жерде эле кирпич заводуң бар. Bir шаарды салганга толугу менен бардыгы бар. Бетон десең бетон, сем завод десең сем заводубуз бар. Гравий десең гравийибиз бар. Кум десең кумубуз бар. Кирпич десең кирпичибиз бар. Арматура чыгара турган заводторубуз да бар. Бардыгы бар. Темир жол десең, так ошол жерден темир жол өтөт. Прям ошол станция Ивановкадан өтөт да темир жол. Мына ал деле станция. Убагында ошондой шаар кылабыз деген да. План боюнча. Эң буга көп каражат керек жок. Сен только ошо бизнесмен эртең мындай мыйзамдуу болсо эле болду. Иштеп аткан жери мыйзамдуу болсо эле болду. Келет инвесторлор бүгүн, ал мурда келбечи, коркупчу. Бүгүн келет. Потому что бүгүнкү күндө мага президент тарынбасын, Ташиев экөөчү. Анан бизде эмне андай кылып атат депчи. Илгери Брежневдин убагында, Союздун малында мындай знак качества болчу, мындай. Знак качества өздөрү билет, Союздун кишилери билет. Ал знак качества мындай штамп койгондон кийинчи бүттү. Демек ошол товар сапаттуу, бардык эмеден өткөн деген сөз болчу да. Ал знакты айрым эле кишилери мындай заводдор чыгара алчу да. Бүгүн бул эки дос бүгүн ушул Кыргызстанга ушундай знак качества коюп койду. То есть бүгүн келе берип, бүгүн гарантированный болуп калды. То есть коркпойт. Ишеним чоң. Урматтуу көрүүчүлөр, анда эмесе айыл чарба багытындагы жер маселесине өтөлү.